Видеонун ылдыйында колду басып, жана каналыбыздагы эң туура жазуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписация деген кызыл жазууну басып, жанындагы коңгуроочуну да баса кетиңиздер. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин Конституциялык комитетинин жыйынында министрлер кабинетинин өкүлү сунушун айтты. Ал Жогорку соттун төрагасынын 1 жылдык маалыматын угууну алып салууну сунуштады. Жогорку соттун төрагасынын маалыматын кароо алып салынган. Жаңы конституция жок. Ушул маселени карап бериңиздер деп суранып жатканбыз, деди ал. Депутат Алтынбек Сулайманов ички эрежени депутаттар өздөрү чече турганын билдирди. Өкмөттүн өкүлү министрлер кабинетинин башчысына өзүңөрдүн ишиңерди кылгыла деп айтып коюңуз. Силердин жасай турган ишиңер толтура. Биз ички эрежебизди өзүбүз түзөбүз. Өкмөт иш калбай калса айткыла, деди депутат. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук боюнча комитетинин төрагасы Медербек Алиев бул маселе комитеттин мүчөлөрү кандай чечимге келсе ошондой боло турганын айтты. Ысык Көл облусунун Жетөгөз районундагы Кичи Жаргылчак айылынын тургуну балыкчы Каракол унаа жолунун боюндагы бак-тарактарды өз билемдик менен кыйган. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 30 январь күнү болжол менен саат 16:30 чамасында аталган кызматтын кайгылуу экипажынын кызматкерлери Жетөгөз районунун Кичи Жаргылчак айылынын 43 жаштагы тургуну Кичи Жаргылчак жана Чоң Жаргылчак айылдарынын ортосунан балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун боюнан 8 дана бак-таракты кыйып жаткандыгын аныкташкан. Текшерүү учурунда жергиликтүү тургун милиция кызматкерлерине бак-тарактарды кыюуга уруксат кагаздарын көрсөтө алган эмес, деп билдиришти Ысык Көл ОИ-нен. Аталган факты Жетөгөз рейбинде маалыматтардын электрондук журналына катталып, тийиштүү иш кагаздары тергөө кызматына юридикалык баа берүү үчүн өткөрүлүп берилди. Кызылкыя шаарында издөөдө жүргөн 2 жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИ-нин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык 26-27 январь күндөрү Кызылкыя шейбинин кызматкерлери тарабынан издөө иш-чарасы уюштурулуп, шаар аймагында кылмыш жасап издөөдө жүргөн жарандарды аныктоо жана катталган кылмыштардын бетин ачуу максатында милиция кызматкерлери ыкчам иш-аракеттерди өткөрүштү. Анын алкагында алдамчылык беренеси менен издөөдө жүргөн Баткен шаарынын 19 жаштагы МЗ аттуу тургуну жана оорлук беренеси менен издөөдө жүргөн Ноокат районунун 47 жаштагы ПТ аттуу тургуну Бишкек шаарынан кармалып, тергөө кызматына өткөрүлүп берилген. Ошондой эле издөө иш-чарасынын жүрүшүндө шаар аймагында жашаган тургундарга кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бишкекте батирден улгайган аялдын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык Борбор калаанын Бешеналиева көчөсүндөгү батирлердин биринен бекилип калган эшигин куткаруучулар ачкан. Анын ичинен 1939-жылы туулган РВ аттуу аял кишинин жансыз денеси табылган. Мархумдун сөөгү ИИМдин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Баткен районунун Чет Кызыл айылында сарайдын чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Бул тууралуу ÖKM'нин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматта айтылгандай, өрттү өчүрүүгө 2 бөлүм тартылып, саат 20:35 толук өчүрүүгө жетишти. Өрттүн кесепетинен сарайдын чатыры толугу менен күйүп кеткен. Өрттүн жалпы аянты 80 чарчы метрде түзүп, 16 дана шифер, 14 дана темир лист, 500 таңакталган чөп чыгымга учураган. Бактыга жараша жабыр тарткандар жок. Бишкекте рейдтик иш-чаранын жүрүшүндө түнкүсүн көчөдө жүргөн 17 өспүрүм аныкталды. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматынан маалымдашты. Ага ылайык 31 январда ИИМ тарабынан өспүрүмдүн иш-чарасы жүргүзүлдү. Рейдтин жүрүшүндө Бишкекте мыйзамдуу өкүлдөрүнүн коштоосу жок жүргөн 17 бала аныкталды. Алардын ата-энелери чакыртылып, андан ары тарбиялоо жана көзөмөлдөө боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, балдар ата-энелерине өткөрүлүп берилди. Мыйзамдын негизинде саат 22:00дөн эртең мененки саат 06:00га чейин балдарга көчөдө, соода жана коомдук тамактануу жайларында, сейил бактарда, аянттарда, автобекеттерде, түнкү интернет клубтарда ата-энелери жана аларды алмаштырган адамдардын коштоосу жок жүрүүгө тыюу салынат. Конституциялык палатанын төрагасы Карбек Түшеев кызматтан кетүү боюнча арыз берди. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш сот укук боюнча комитетинин жыйынында анын арызы каралды. Бул боюнча президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештин өкүлү Алмазбек Абытов баяндама жасады. Аталган комитеттин депутаттары анын арызын колдоп палатанын жыйынына жөнөтүлдү. Карбек Түшеев бул кызматты 2019 жылдан бери аркалап келет.
Бүгін 1 февралда Жогорку Кеңештин комитети Нургүл Бакированын Жогорку соттун төрайымы кызматынан кетүү боюнча арызын карады. Бул боюнча президенттин жана министрлер кабинетинин Жогорку Кеңештин өкүлү Алмазбек Абудов баяндама жасады. Конституциялык мыйзамдар мамлекеттик түзүлүш, сот укук боюнча комитети бул маселени палатага кароого жөнөттү. Нургүл Бакирова кече 31 январда Жогорку соттун төрайымы кызматынан кетүү боюнча арыз жазган. Ал бул кызматты 2021 жылдан бери аркылап келген. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев бийлик Тажикстандын Ворух анклавына коридор берип, Лейлекти анклавга айландырышы мүмкүн деп кооптонуп жаткан кыргыз элине видео кайрылуу жасады. Акаев Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо, миграциялык коопсуздук боюнча комитет жабык эшик артында жыйын өткөргөнүн, ага УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев, чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев катышканын билдирди. Депутаттын айтымында бийлик Ворухка коридор берүүнү көздөйт. Ал эми Лейлек анклав болуп калат деген кооптонуулар негизсиз. Ар кандай протоколдор күчүнө кириш үчүн эки мамлекеттин ортосунда бул өлкөлөрдүн президенттери кол койгон келишимдер болушу керек. Белгилүү процедуралар аткарылышы абзел. Президенттердин эч нерсеге кол коюу ниети жок. Андыктан бийлик тарабынан өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген аракеттер болбойт деп ишендирип кетем, деп эл өкүлү социалдык тармактардын колдонуучуларына кайрылды. Ал кыргызстандыктарды ушак айыңдарга көңүл бурбоого жана расмий маалыматка гана ишенүүгө чакырды. Түлеев Бишкек шаарына кайрадан мэр болобу? Коомчулукта айтылып жаткан кептерге Нариман Түлеев өзүнүн Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жооп берди. Соңку кездери мени Бишкектин мэри болот деген кептери кызуу жүрүп жатат. Жөн эле айтыла бербей баары мага телефон чалып, ушул чынбы деп сурап да жатышат. Ушактарга маани бергим келген жок. Ал гана эмес, айрымдар тагыраагы Атай Бейшенбек мени бул маселе боюнча дебатка да чакырды. Бирок тилекке каршы Кыргызстанга 2 айдан бери келе элекмин. Февралдын 2 жарымында барып калам. Шаардын көйгөйүн, программа туурасында талкуудан, дебаттан эч качан качпайм, деди Түлеев. Ошондой эле экс-мэр кайрадан кала башчылыгына баруу боюнча планы жок экенин ырастады. Мэрлик кызматка барууга планымда, өзгөчө каалоом да жок. Жашоодон башкысы саясатчы кызмат эмес. Менин бир нече долбоорлорум бар. Алар менен алек болуп таштап кете албайм. Жашоомдун көп бөлүгүн өткөрдүм. Чындыгында үй бүлө, тууган урук, достор, уул кыздарыман жана неберелеримден обочолонуп жүрдүм. Эми аларга көбүрөөк убакыт бөлүшүм керек. Ар бир адам үчүн баа жеткис болгон көз ирмемдерди жоготкум келбейт. Колдооңуздар үчүн рахмат, деди. Буга чейин коомчулукта Нариман Түлеев Бишкек шаарына кайрадан мэр болот деген кептер айтылып жаткан. Ал тургай жарандык активист Атай Бейшенбек уулу дагы аны дебатка чакырып жиберген болчу. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев камактагы 63 кишиге мунапыс берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бул тууралуу Өзбекстан 24 телеканалы кабарлады. Президенттин жарлыгына ылайык кылганына өкүнүп, түрмөдө олтурган кезде реабилитация жолуна түшкөнүн көргөзгөн 44 киши эркиндикке чыкса, 19 адамдын камактагы мөөнөтү кыскартылат. Телеканалдын маалыматында ырайым берилген адамдардын баары абакта олтурганда түрдүү артисттиктер боюнча кесиптерге ээ болуп, тиешелүү сертификаттарды алганы белгиленген. Мындан тышкары, эркиндикке чыккандарга бир жолку материалдык жардам бериле турганы кабарланды. Ошондой эле мамлекет аларга жумушка орношууга, бизнес ачуу үчүн насыя алууга, пенсиялык камсыздандыруу боюнча маселелерин чечүүгө жана айлык карталарды алууга көмөктөшөт. Эске салсак, Өзбекстанда буга чейинки мунапыс өткөн жылы декабрдын башында Конституция күнүнө карата жарыяланып, 182 кишиге ырайым берилген.